Орборуздагы Ломоносов мектеби илимий окуу комплекси 2019-жылдын март айында Кыргыз Республикасы менен Россия Федерациясынын ректорлорунун форуму болуп, анын жыйынтыгында Михаил Васильевич Ломоносов атындагы илимий билим берүү мектеп комплексин ачуу чечими кабыл алынган. Көп улуттук калктын балдары билим алган Ломоносов мектебинин негизги максаты интегралдык, өзүн өзү камсыз кылуучу, фундаменталдык билимге, алдыңкы көндүмгө ээ, өз тарыхына кам көргөн жана өнүгүүгө умтулган инсанды тарбиялоо болду. Мектеп сапаттуу билим берүү менен бирге балдарды ар тараптуу өнүктүрүү максатында түрдүү долбоорлор менен иштөөдө бул багытты колдогон эл аралык алакаларды колго алган. Алсак, жакын эле Германиядан келген делегаттар менен өлкөдөгү жеке менчик мектептердин мугалимдери келип, билим берүүдөгү заманбап ыкмаларды, педагогдордун жеке артыкчылыктары, келечек максаттары тууралуу кенен пикир алышуу болду. Кыргыз Республикасындагы жеке менчик мектептердин түзгөн негиздөөчүлөрү, директор школдору келди. Бүгүнкү күндүн темасы Германиянын 120 жылдык тажрыйбасы бар экен. Германия өлкөсүндө адамдар жеке мектептерди түзгөндө эмне кыйынчылыктар менен кезигишет, кандай закондуу иш алып баруу боюнча сөздөрү, суроолору болсо, алар чогулуп обсуждать этишип. Ушинтип жабыла көтөргөн жүк жеңил дегендей, Германиядагы менчик мектептин жетекчилери өз ара дагы мамлекеттик структуралар менен бирге иштөөнүн натыйжасы мыкты болорун, Германиядагы менчик мектептин жетекчилери өз ара дагы мамлекеттик структуралар менен дагы иштеген тажрыйбаларын уккан соң, өлкөдөгү 200дөн ашык жеке менчик мектептин жетекчилери да бири-бири менен атаандаш болбой, билим берүүдөгү тигилже бул маселени чогуу чечүүгө болору айтылды. Я предлагаю всем Мен бардык жеке мектептердин негиздөөчүлөрүнө, кесиптештериме кайрылып, окутуудагы кайсы гана маселе болбосун жалгыздап кыйналбай, бирге талкуулап, күчүбүздү бириктирип, коом алдында, ата-энелер алдында, кыргыз бийлигинин алдында, мамлекеттик органдардын алдында билим берүүдөгү маселелерди чогуу чаран чечүүгө чакырат элем. Учурда Ломоносов мектеби аккредитациядан өтүп, өз алдынча эл аралык мектеп аталууга жетишкен. Ломоносов мектебинде дүйнөлүк тенденцияларды, замандын талаптарын эске алуу менен баланы гармониялуу тарбиялоого бардык мүмкүндүктөр, зарыл шарттар түзүлгөн десек жаңылышпайбыз. Керектүү ресурстарды тартуу менен билим берүү программасын өркүндөтүү жолунда эл аралык мамилелер да оңдуу жолго коюлган. Германиядагы Ломоносов атындагы эл аралык кампустун чет өлкөлөрдөгү немис тилин окуган мектептер менен таанышуу ишмердүүлүгүн жүргүзгөн делегациянын өкүлдөрү келечекте немис тилин окуткан мектептер менен кызматташтыгы улана турганын белгилешти. Мы ставили своей целью познакомиться со всеми школами Кыргызстана, где интенсивно изучается немецкий язык. Биз Кыргызстандын бардык немис тилин интенсивдүү окуткан мектептери менен таанышууну максат кылганбыз. Биз өлкөнүн 8 мектебинде болдук. Талас, Токмок, Каракол шаарларындагы жана албетте Бишкектеги мектептердин директорлору, мугалимдери менен Германия мамлекетинин Кыргызстандагы немис тили боюнча координатору менен тааныштык. Кандай кылганда мындагы немис тилин окуган окуучулар менен Германиядагы Ломоносов атындагы эл аралык кампус менен тааныштырып, мындагы балдарды немис тилин өздөштүрүүгө жардам берип, шыктандырып, Германияда немис маданияты менен тааныштырып, кесиптик билим берчи өнөктөштүк кызматты жолго кое алабыз деген маселелердин үстүндө сүйлөштүк. Бул долбоор менен мектеп 2 жылдан бери иштеп келе жатат. Биздин балдарыбыз ошол Берлиндеги ачылган Берлиндеги Ломоносов мектеби бар дагы бир. Ошол мектепке барып биздин балдар тажрыйбасын кеңейтүү максатында тажрыйба алмашып келишет. Башкача айтканда ошол олимпиадаларга катышат. Ар кандай тил, гуманитардык, табихий илимдер боюнча, математика боюнча ошол эмелерге олимпиадаларга катышып, анан жайкысын болсо ошол тил үйрөнүү максатында ошол мектепте 2 жылдык окуудан өтүп келишет.
Германиядан келген делегациянын дагы бир максаты Кыргызстандагы жеке мектептер менен таанышып, аларды Германиядагы тажрыйбалуу менчик мектептердин жетекчилеринин мамлекеттик структура менен, өлкөнүн саясаты менен өз ара карым-катышы кандай түзүлгөнү тууралуу пикир алышуу болуптур. Германиялык адистердин айтымында бул багытта Германия өңдүү бир катар өлкөлөрдүн тажрыйбасы көрсөткөндөй, жеке мектептердин жетекчилери менен мамлекеттик чиновниктердин, мамлекеттик саясатчылардын тыгыз кызматташуусу гана билим берүү чөйрөсүндө жакшы натыйжа бере алат. И поэтому вот у нас состоялось 2 встречи с учредителями и руководителями частных школ. Ошон үчүн бул багытта бизге жеке менчик мектептердин негиздөөчүлөрү жана жетекчилери менен 2 жолку жолугушуу болду. Анда Германиядагы жеке менчик мектептердин ассоциациясынын иши менен тааныштырдык. Мен өзүмдүн кесиптештерим ассоциациянын эксперттик кеңешинин мүчөсү Томас Энкельман менен келдим. Биз кыргызстандык кесиптештерибиз менен болгон жолугушууда ассоциациянын ишмердүүлүгү менен тааныштырып, аларды мамлекеттик структура менен кызматташуудагы тажрыйбаларыбыз менен бөлүштүк. Мы узнали, что как вы работаете, и что времена не всегда легкие. Биз сиздердин кандай иштегениңиздерди билдик. Билим берүүдө дагы көптөгөн иштерди аткаруу керек. Ага биздеги тажрыйба жетиштүү десем болот. Ошентсе да биз дагы тынып албай мунун үстүнөн иштешибиз керек болот. Мунун баарын талкуулаганга мүмкүндүк болду. Бул мени кубандырат. Билим берүүнү ар тараптан алдыга жылдырууда, окуучуларды келечектеги тандаган кесибине шыктандырууда мындай иш-чаралардын ролу чоң. Заманбап билим берүү жана маданий долбоорлорду колдоого алган чет өлкөдөгү өнөктүш окутуучулары менен, эксперттери менен жогорудагыдай өз ара тажрыйба алмашып турушат. Мындан сырткары эне тилибиз жөнүндөгү өкмөттүн жарлыгын аткаруу жана мамлекеттик тилибизди унутта калбасын деген максатта Ломоносов мектеби илимий окуу комплексинде 2 жылдан бери атайын кыргыз класстары ачылып иштей баштаган. Мамлекеттик тилибиз унутта калбасын деген бир коркунуч бар. Биз президенттин дагы өкмөттүн да жарлыгы чыккан мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча. Биз ошол мыйзамга, ошол жарлыкка ылайык азыр окуучуларыбызды кыргыз тил эне тилин жакшы билип чоңоюуга, өсүүгө даярдап атабыз. Башкача айтканда, ошо окуучуларыбыздын канына элдик үрп-адаттарды, каада-салттарды, кыргыздын көөнөрбөс тарыхын, этнопедагогикадан деп коебузбу, ушул нерселерди дагы искусствосын, музыкаларын, салттык ошолорду да канына сиңириш үчүн ушундай сабактарды өтүп жатабыз. Биздин эң маанилүү, биздин өсүп келе жаткан муунга эң биринчи адам ар бир улуттун өзүнүн эне тилин билүү абдан маанилүү. Эне тилин жакшы билүү, анын тарыхын билүү, анын маңызын, өлкөбүздүн тарыхы, мамлекетибиздин тарыхы дегенде. Бирок ошол эле учурда азыркы учурда Кыргыз Республикасы Билим берүү министрлигинин дагы бир чоң алдына койгон максаты биздин өсүп келе жаткан муундарыбыз үчүн көп тилди билүү биз үчүн абдан маанилүү. Аларга биз шарт түзүп беришибиз керек. Көп улуттуу калктын балдары келген мектепте мамлекеттик тилди окутууда албетте кыйынчылыктар да жок эмес. Бул маселени жөнгө салуу максатында ар бир мугалим изденип эмгектенип, өздөрүнүн автордук программаларын иштеп чыккан. Окутуу тажатма, эреже жаттоо менен эмес, сүйлөй билүүгө, пикир алышууга, суроо жооп айтууга багытталыптыр. Чынында бизге ар кайсы улуттагы окуучулар көп келет. Анын арасында Корей улутунан, Орус улутунан, жада калса башка улуттун өкүлдөрү, немец өкүлдөрүнөн дагы келген балдар жок эмес. Бул балдар менен мамлекеттик тилди өтүүдө бир топ кыйынчылыктар жаралып келди, дагы деле жаралып атат. Себеби дегенде азыркы күндө бардык балдар билесиздер, орус тилинде сүйлөшөт, үйдө дагы орус тилинде сүйлөшөт. Ошондуктан мамлекеттик тилде сабак өтүү бир топ кыйынчылыкты жараткан учурлар бар. Окуу китептерибиз мүмкүн ай жергесинде бул жеңилирээк, ал эми шаар жериндеги шаардык мектептер үчүн чындыгында түзүлгөн окуу китептери бир топ кыйынчылыкты жаратат. Ошондуктан биз өзүбүздүн автордук программабызды да ойлоп изденип ошону иштеп чыкканбыз.
Ошол программабыз менен дагы окуучулар менен кошумча иштейбиз. Бул жерде окуучуларыбыз ошол орус тилиндеги тексттерди мамлекеттик тилге которушуп, көбүнчө сабагыбыз биздики экскурсия, баарлашуу, интервью сыяктуу, диалог сыяктуу методдорду камтыйт. Балдарга билимин жана көндүмдөрүн өркүндөтүүгө умтулган көп кырдуу адам болууга мүмкүндүк берген фундаменталдык билимдерди берүүнү максат кылган Кыргызстандагы Ломоносов мектебиндүү жеке менчик мектептер менен таанышкандарына Германиядан келген коноктордун ыраазычылыктары чоң. Мы очень довольны поездкой, мы встретили очень интересных. Биз мында келгенибизге абдан ыраазыбыз. Бизди Кыргызстанда жеке менчик мектептерди негиздеген абдан жогорку билимдүү, кызыктуу адамдар тосуп алышты. Биз мамлекеттик мектептердеги немес тилин интенсивдүү окуткан эң сонун жетекчилер менен жолуктук. Ошондой эле мектепти мыкты окуган, чет тилдеринде сүйлөй билген, өз кыялдарын, келечектеги максаттары менен бөлүшкөн жогорку класстын окуучулары менен жолуктук. Биз Берлиндеги Кыргызстандын элчиси менен жолукканда биздин келгенибиз абдан жемиштүү, кызыктуу болгонун отчет кылып, баарын айтып беребиз. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги үчүн өсүп келе жаткан муундарыбыздын көп тилди билгени маанилүү. Ал үчүн балдарга шарт түзүп беришибиз керек дейт Билим берүү министрлигинин адиси Бакыт Козуев. Германия мамлекетинин өкүлдөрү келип, ошо немис тилин үйрөтүү багытында азыр жолугушуулар болуп атат. Кечээ билим берүү жана илим министри Кендирбай доктор Шаршеевна менен жолугушту. Алдыга коюлган иш-чаралар боюнча абдан чоң максаттар коюлду. Аткарылуучу иштер дагы белгиленди. Билим берүү министрлигинде бир эле орус тилин эмес, башка немис тилин, француз тилин, англис тилине абдан чоң маани берилип атат. Бул сиздерге белгилүү болгондой биздин муундарга келечекте мыкты кесипти өздөштүрүүгө, масштабтуу маселелерге аралашууга, азыр глобалдаштыруу маселеси абдан маанилүү болуп атат. Анан жаңы технологиялардын тили баардыгы англис тилинде болгондуктан биздин окуучуларыбыз дагы ушул тилди билсе, ушул глобалдашып келе жаткан информациондук технологияларды билүү дагы абдан оңой болот. Бул тилди билүү аркылуу биздин муундарыбыз дүйнө жүзүндөгү бардык мамлекеттерде окуганга, билим алганга, ал жактарда иштегенге, андан сырткары биздин мамлекетибиздин өнүгүшүнө өзүнчө бир чоң салым болот деп ойлойбуз. Ошол биздин муундарыбыз билимдүү, көп тилди билген, мыкты билими бекем муунду тарбиялоо биздин чоң максатыбыз. Ломоносов мектеби илимий окуу комплексинин миссиясы окуучулардын сапаттуу билимин жана инсандык өсүүсүн камсыз кылуу аркылуу өз өлкөсүнүн жогорку билимдүү, чыгармачыл ой жүгүрткөн жарандарынын жаңы муунун калыптандыруу, педагогдор жамаатынын чыгармачылык эмгеги менен ушундай эл аралык мекемелер менен мамиле түзүүнүн натыйжасында бул максаттар толук орундаларына шек жок.